Assalomu alaykum do'stlar. Bizda bugun 3-chi video urok. Так, o'tgan video urokda biz proyekt yozganmiz. Bir kichkinakay ошол проектти бүгүн дальнейшее развитие кылабыз, разбор кылабыз. Дальше дагы эффекттер менен ойнойбуз, и налаживание, обработка дегендей. Все, анда баштадык. Башында угуп көрөлү проектти, өткөнкү проектти. Итак, давайте сразу эле гармониядан баштайлы. Өтө слабо звучит этат, так сказать, өтө грустно. Ошондуктан бүгүн гармонияны дополнять этебиз в основном. Так, давайте более интересно звучит этиш үчүн, пианино более живойраак звучит этиш үчүн. Так, биз басабыз Alt менен S-ти. Все, Alt менен S-ти басканыңарда бизде мындай пианино ролл, мындай вкладка берет. Так, bizde iki крутилка бар. Основной. Биринчи, экинчи крутилка Time и Velocity. Velocity деген бул громкость. Мынакей көрдүңөрбү? Мына жерде байкасаңар. Velocity деген бул дайым громкость, а бул Time задержка, конечно же. Мындай кылып койсок болот. Наоборот кылып койсок болот. Так, Velocity менен громкостьти выставлять этсек болот. Мисалы, ар кайсыл нота ар кандай ойнойт, например, допустим, вот так. Только өдөңкү ноталар ойнолуп атат, и астындагы басовый ноталар уже более тихий болуп калды. Если наоборот кылсак, наоборот болуп калат. Так, вот. Давайте бизге азыр самый оптимальный вариант керек, чтобы живой звучать этиш үчүн. Крутилканы жылдырабыз бир аз. Ну, где-то вот так. И Velocity-ни деле бир аз түшүрүп коебуз. Если жакпаса, наоборот кылып көрөбүз. Так, биз эмне кылдык? Так, биринчи очередь эле биз мынакей задержка кылдык. Бул линияда эмес. Мисалы, мынакей мына линия болуш керек, туурабы? Биринчиден эле линиядан биз алыстаттык, чтобы такой мини задержка бердик. Чтобы более звучать этиш үчүн, мындайча айтканда, живой звучение бериш үчүн. Анткени адам деле өзүнүн колу менен ойноп атканда более приятныйраак чыгат музыка. Анткени задержка болот. Биз өзүбүз сознание билбеген даражада мини задержкаларды бердик азыр. И бул жерден мынакей громкость өзгөртүп койдук. И ушул менен биз мындайча айтканда живой звучение бере алдык. Так, дальше давайте налаживание алайлы. Итак, дальше кайра эле FL Case плюсту басабыз, FL Case алабыз. Так, пресет, могул жерде өдүдө пресет деген вкладкада мынакей X стрелканы мышканын оң жагын бассак, бизде пресеттер чыгат, ар кандай пианино звучениясы. E пиано деген алабыз. Бул более такой арфовый пианонун эмеси. Более такой воздушный. Просто биринчи ноталарыбызды мынакей биринчиде болгон уже даяр живой звуктар менен мышканын оң жагын басабыз, копировка, и экинчисине басабыз и пост. Все, bizde копировка болуп калды. Угуп көрөбүз.
вместе. Так, сразу давайте микшер кіргізіп қойлы. Микшер кіргіз үшін дагы бир эскертип коем. Мынакей, настройка и трексти басып коесуз просто. Все, болду, мышка өтүп. Так, давайте, бизде основном гармонияда пианино ойноп атат. И бул астында мындайча айтканда как фон катары. Ошондуктан биринчи эле алабыз, эквалайзер менен тазалайбыз. Окей. Керек эмес частоталарды эквалайзер менен тазалайдык. Так. Кичинекей мына жерде гун гун бул нотаны калтырып коебуз. Бул уже бизге мындайча айтканда тело берет, мындай более такой живучий. Так, дальше кара эле басабыз, солд. Бул жерде мынакей gain деген папкада стерео шейпер бар. Стерео шейпер деген бул панорама. Панорама бул эки кулактыкы, например, оң кулакка, сол кулакка бере турган, мынакей оң кулакка, например, сол кулактан бул средний, низкий, мындайча айтканда более астыраак түшүрүп берет, более өйдүрөөк көтөрүп берет. Ошондой нерселер булар. Биз просто могул жерден мынакей могу стрелканы 1-2 жолу басып коебуз. Все, мынакей могул жерге келдиби? Угуп көрөбүз. Было, мына ортодо болчу. И эки кулакка бөлүнүп калды. Наушникти уксаңар, бул более заметно болот, мындай более билинет. Ошондуктан всем советую бул видеоурокту болушунча силерге комфортный наушник менен үйрөнгүлө. Анткени колонкалар бардыгы эле берербейт стерео базаны. Бул өтө важный спектр, бул стерео, именно стерео менен иштеген өтө важный нерсе бул созданияда. Так, давайте сразу бас менен иштейли. Так, бастын вкладкасын. Басты могул жерде, например, мынакей. Мындай болуп турган болсо, просто мына бастын партиясын просто бир жолу басып туруп, и могул жерде мынакей channel rack өтсөңөр, өзү автоматически бастын папкасына өткүзүп коет. Бастын, точнее, страницасына. Мынакей биздин басовый линиябыз. Так, дальше алабыз. Могул жерде Bo Bass деген плагин бар. Бул деле FL Studio'нун өзүнүкү. Бул живой, мындайча айтканда, бас гитаранын плагини. Мынакей. Бул бастыкы, более низкий либо высокий. Мисалы. Көрдүңөр, плюска крутить эттик. Более низкий болуп калды, такой агрессивный. Минуска крутить этсек, более нежныйраак болуп калат, например, минуста и вот плюста. Биз примерно плюсту 50% коебуз и треблды өзгөртөбүз. Бул дополнительный, мындайча айтканда, гармонияны ачып бере турганы. Могул крутилка. Үчүнчү крутилка, биринчи крутилка бул бастын канчалык даражада бизге низкий же высокий кылып бере турганы. Все, болду. Буну деле копировка. И азырактагы Bo Bass'ка ресет. Окей. Өдөө көтөрсөк болот. Же бир октава астыга түшүрүп көрөбүз. Так, биз азыр оригинал тональность эле калтырабыз. Анткени биз бул жактан уже плагинден уже более низкий кылып алдык.
буну деле сразу атабыз. Mixer'ге tracks. Все. Так, давайте сразу буну деле обработка кылып коелу. Биринчи басып өчүрүп турабыз. Так, дальше. Мінекей бұл жерде бұның теласы более такой низкий, мындай айтканда более живучий гармонияны ойноп аткан точка. Бул бизде мынакей 100 кГц. Ошондуктан биз азыр муну көтөрбөйбүз. Муну көтөрсөңөр уже скачок берип калат. Пик берип калышы мүмкүн, например, пырылдап калышы мүмкүн музыкаңар, же болбосо более басовый колонкалар салганыңарда өтө мындай айтканда страшно звучит этип калышы мүмкүн, колонканы жарып иргидей болуп. Ошондуктан бул жерде эбиз просто низди кыркабыз, өзүбүзгө керектүү жерге чейин бул жака өтөбүз. Бул жерде distortion деген нерсе немеде, папкада. Так, wave shaper'ды алабыз. Все, просто wave shaper менен эле өзүңүзгө керектүү уровеньге секин көтөрүп коебуз. Примерно вот так. Так, общий кылып көрөлүм. Кичине азайтып коебуз муну. Что-то я не понимаю. Менин компьютерим просто лагать этип калат, билбейм эмнеден. Балким слишком көп проект барлыгынанбы, либо запись эткен программа не то установка кылып алдымбы, бир аз лагать этет, ошондуктан кечирим сурайм, бир аз мындай пысыр деген үндөр чыгып калат. Балким азыр картинка деле задержка болуп калып аткандыр. Так, давайте сразу мындай кылып көрөбүз. Так, дальше улантабыз. Эми бизге более дагында гормональный болуш үчүн бизге мындайча айтканда бутерброд жасашыбыз керек. Мындайча айтканда сэндвич жасашыбыз керек. Бул сэндвич деп биз в основном мындайча айтканда музыкальный тилде бул бири-биринин астына слой кылып койгондо, например, бир инструмент, ошол инструмент копировка кылып астына коюлат. Ал нерсе более широкий жана более гармонично звучит этиш үчүн. Так, дальше улантабыз, плюсту басабыз, башка плагинди кошобуз. Бизге мынакей бул жерде морфин деген плагин бар. Морфинди алабыз и бул жерден биз пресет издейбиз. Так, биз морфинди ачкандан кийин strings мындай инструменттер. Так, бизге керек Kelo 1FG. Скрипка, точнее, да. Так, бул жака өтөбүз. Мынакей бунун гормональный базасын көрүп алдык. Кутту ушул астыңкы биринчи гана ноталар менен бул жерге коюп чыгабыз. Так, пока бастын кереги жок. Бир октава дөбө көтөрөлү. Мынакей мен просто копировка кылып, астына бир октава, S4-түн астына и S5-тин астына бир октава, например. Мынага чейин бир октава уже көтөрүлдү. Так, давайте өдөңкү ноталарды бир аз азайтып коебуз. Просто мынакей выделять этебиз.
Ctrl менен Alt'ты басып туруп мышканын крутилкасынын ортосун түшүрсөңөр мынакей. Мына могул жерде байкап атасыңарбы? Velocity'де. Мынакей. Alt и просто мышканын ортоңку жана крутилкасы. Так. Муну деле сразу микшерге атабыз. Настройка и tracks. Эми так. Бизде мынакей деле звучит этет да. Биз ошого более интересно звучит үчүн sidechain беребиз. Sidechain деген бул мындайча айтканда волна создавать этет. Бир, например, бир музыка болсо, бир спектрдин музыка болсо, мындай бир линия болсо, ошо линияны мындайча айтканда бурулушун өзгөртөт. Например, либо прямой линия кылып берет, либо мындай кривой линия кылып берет, либо спираль линия. Ар кандай линияларды өзгөртүп берет. Мындайча айтканда биздин музыкабыз мынакей Grossbeat. Мына Grossbeat деген фейстен алып, мынакей могул жерге өтсөңөр, экинчи папкасында мынакей sidechain деген бар. Просто бул жака мышканын оң жагы, көрдүңөр да? Бираз көтөрүп коебуз, чтобы более плавно ойнош үчүн. Окей. И sidechain'дин плюс жагы абдан көп. Sidechain менен дайыма ойнош керек. Голоско sidechain коюлат. Бүт нерсеге sidechain коюлат. Не только sidechain дегенде, например, мындайча айтканда волнистый гана эмес, бир музыка ойноп атканда экинчи музыка затихать этип, мындайча айтканда кач берет бул. Движение создавать этет музыканын ичинде. Но бир гана линия кылбастан ошол музыканы мындайча айтканда качать этип берет. Волна кылып берет. Ошондуктан sidechain менен дайым колдонгонго аракет кылгыла, бирок уместный гана жерлерде өтө деле. Так, дальше бул налаживание алганыбыздан кийин бизге мындай крэш ар кандай ошого окшогон разгон керек, чтобы угуп аткан адамды подготовка кылганы. Мисалы, вот да. Либо тональностьун өзгөртсөк болот. Давайте буну деле бир каналга кыртабыз. Так, муну мынакей пакст ачабыз, драм и мына Camble-S, вот. Так, микшер кырткандан кийин муга сразу реверб кошобуз, чтобы более длинный и более широкий звучание бериш үчүн. Мынакей бизде обычный эле нерседен реверб коштуңар, обработка кылынды. Буну алганыңардан кийин, койгондон кийин мынакей дагы бир жолу копировка кылып бул жака коебуз. Могул өйдөсүндө мына жазып турган өйдөсүнө бурчейин бассаңар, мындай пальчик болуп калат. Мышканын оң жагын басасыңар. Making, мына бул жерде make close, просто переименовать деген нерсе бул. И реверсти басабыз мынакей бул жерде. Переименовать кылганыңарда. Ошондо бул өзү бойдон кала берет, а бул алмашып калат. Если
переименовать этпесек, силерде бул жакта коюлган баардык нерселер силер биринчи оригиналда эмнени кылсаңар ошентип баардыгы өзгөрүп калат. Ошон үчүн переименовать этип алабыз. Все.